Быйылкы жана келерки жылы мугалимдердин маянасы кыйла жогорулайт. Бул максатта мамлекеттик казынага азыртадан эле миллиард сом салынууда. Мамлекетибиздин башчысынын айтымында жакынкы 2 жылда өлкөдөгү авариялык абалда турган мектептер оңдолот. Ал эми таптакыр жараксыз болуп калгандары ордуна жаңы мектеп салынат. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев мугалимдердин Бишкекте өткөн 3-чү съездинде билдирди. Курултайда кандай маселелер козголду? Кененирээк Нургул Жумабекованын материалы. Это обыкновенная настольная камера. Бул инновациялык жабдуу биология, химия жана башка сабактардан берген мугалимдердин ишин жеңилдетет. Заманбап жабдуу мугалимдердин 3-чү съездинде тааныштырылды. Нурбек Оморов камераны микроскопко туташтыруу менен интерактивдик доскадан клетканын чоңойтулган сүрөтүн көрсө болоорун айтат. Есть возможность автофокусировки. Мы это можем изображение увеличивать до 6 раз. Интерактивдик доскадан кыйла эле арзан турган бул жабдуу азырынча Кыргызстандын мектептерине киргизиле элек. Инновациялык аппаратты бир гана мектеп сатып алуу ниетин билдирген. Курултайда жаш конструкторлор менен программисттердин ойлоп табуулары да сунушталды. С помощью датчика он определяет черную линию и едет только по этой линии. Руслан Келдибеков роботтарды жасаган ийримди жетектейт. Ийримге 8 жаштан 16 жашка чейинки окуучулар келет. Алар роботтарды жасоонун сырларын өздөштүрүп, программалаштырууну үйрөндү. Уже в таком раннем возрасте ушундай куракта жаш бала көрсөткүч эмне экенин, аны менен кантип иштей турганды билет. Алмазбек Атамбаев Руслан Келдибеков менен баарлашууда. Ага жардам бере турганын убадалады. Себеби алардын шаймандарды сатып алууга шарты жок. Мен жардам берип бербеймби? жакшы болот эле. Кат берип койгула, менин атым. Мен бир жардам берейин. Билим берүү тармагынын 3-чү съездине жүздөгөн педагогдор менен мугалимдер катышты. Эң алыскы деген аймактардан да келишти. Алмазбек Атамбаев заманбап шартта өнүккөн жана күчтүү билим берүү тармагына ээ болгон мамлекет гана көптөгөн ийгиликтерди багындырып жатканын билдирди. Бул тармакка жетиштүү көңүл бурулбай, экинчи орунда калганы же билим берүү системасы натыйжасыз жемкорлошкон болсо, мамлекет өнүкпөй артта калат, деди Атамбаев. Кыргызстану, конечно же, необходима эффективная современная модель системы образования. Кыргызстанга албетте биздин реалдуу абал менен мыкты тажрыйбаны камтыган натыйжалуу заманбап билим берүүнүн үлгүсү керек. Ошол эле учурда биз муундан муунга өтүп келген салтыбызды ар дайым эске ала жүрүшүбүз зарыл. Мамлекеттин казынасындагы каражат ченелүү, бирок жыл сайын билим берүү тармагынын чыгымы көбөйүп жатканын айткан өлкө башчы. Акыркы 5 жылда чыгым 12,5 миллиард сомдон 25 миллиард сомго чейин чыкканын ырастады. Бул 2 эсе көп. Алмазбек Атамбаев дүйнөдөгү бир да мамлекет билим берүү тармагына бюджеттик каражатты мынчалык сарптабай турганын айтты. Ошол эле учурда өлкө башчы быйылкы жылы мугалимдердин маянасы кыйла жогорулай турганын билдирди. Бул максатта бюджеттен 2 миллиард 200 миллион сом бөлүнөт. Андан кийинки жылдарда 6 миллиард сомдон ашык каражат каралат. Бардык шарттарды өкмөт мамлекет түзүш керек. Жаштар мугалимдик кесипти тамдап туруп, татынакай иштеп кетиш үчүн. Албетте мамлекет мугалимдерден көп нерсени күтөт. Чыгышта мугалимин унуткан эл өз келечегин унутат деген кеп бар экен. Ошо мугалимди унутпаса, мугалимдер үчүн бүт шарттарды түзүп берсе. Президентибиздин өзүнүн келиши дагы ошо билим берүү кызматкерлерине ошол жерде съездге өтө чоң бир жакшы маанай тартуулады. Президентибиздин ушул айлык мугалимдердин айлык акысы тууралуу айткан сөздөрү быйылкы жылы мына көбөйүп атат. Мындан сырткары эмдиги жылы дагы бир жакшы бир жогорку деңгээлде дагы айлык акыбызды көбөйтүп, билим берүү кызматкерлерине бир жакшы көңүлдүн бурулуп атканы бизди албетте мугалимдерди аябай жакшы улам алдыга жакшы жетишкендиктерге жетүүгө түрткү берет. Ошол эле учурда президент өкмөткө мугалимдерге жеңилдетилген ипотека маселесин чечип берүүнү тапшырды. Өлкө башчы өкмөттүн алдында жакынкы 2 жылда бардык мектептерди оңдоо милдети турат деди. Таптакыр жарабай калгандары сүрдүрүлүп, ордуна жаңылары курулат. Мы должны и дальше наращивать вклад в финансирование образования, потому что у нас нет нефти и газа. Бизде мунай менен газ жок. Биздин эң башкы байлыгыбыз бул адам. Ошондуктан биз адамдын мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүүгө инвестиция салышыбыз керек. Тактап айтканда билим берүүгө. Кыргызстандын 36% калкы 17 жашка чейинки балдар. Бул Кыргызстандын келечеги. Буга каражатты аябашыбыз керек. Курултайдын соңунда Алмазбек Атамбаев бюджеттик негизде окуган педагогикалык факультеттин мыкты 20 бүтүрүүчүсүнө 50 000 сомдон тапшырды. Алар аймактардагы мектептерге барып иштөөнү туура көргөн. Нургул Жумабекова, Алтынхан Бабаев, Коомдук 1 канал.